Индонезияга барабыз. Акыркы жылдары Индонезия мамлекети темирден жасалган бир дарбазаларды, темир жолдорго орното баштады. Темирден жасалган чоң дарбазаларды темир жолдорго орното баштады. Устун сыяктуу орното баштады. Урматтуу билермандар, эмне үчүн темир жолго мындай чоң устун дарбазаларды орнотуп жатат булар? Кетти мен. Темир жол өттү, дарбаза эмне болушу мүмкүн? Мага мындай маселе келип атат. Тосушунбу? Менде мындай вариант келип атат да, балким Индонезия же Индия, Пакистан баягы чыгып алат го, үстүлөрүнө чыгып алат го, ошол кооптуу деген мааниде койбой жатабы? Жаныбар башкаларга эмне жокпу? Индонезияда 300 миллиондон ашык адам бар. Эмне үчүн поезд? Мына карагыла, поезд келип атат, үстүндө дарбаза. Жолдун четине устун катары деп атат да, устун катары. Жолдун четинде. Индонезияда акыркы убактарда. Космо катары эмес, устун деп. Дарбаза жок, дарбаза деди го. Эми коюп атат да. Арка сыяктуу түшүнөбүзбү же жабык сыяктуу түшүнөбүзбү ошондо? Кандай байланыш? Темир жолго. Сактоо үчүн же суицид дагы эмне болушу мүмкүн? Жок, суицидди ал жерге таштайт да өзүн, жерге таштатпайбы? Индонезияда да. Жаныбарлар. Индонезия кайсы жанагыда, кайсы мамлекеттер менен? Пакистанга жакынбы? Пакистан Индияга жакынбы? Мисалы поезддин үстүнө көп адамдар чыгып алат го, ал Пакистанда турабы? Ошолорду чыкпасын, балким коопсуз, балким баласы кулап кетет үстүнөнчү. Жакындай болсун. Же бир афиша, шайлоолордо бир баннер кой, анда эч ким деле көрө албайт анда. Сагын мырза. Көпчүбүз жакшы ниет кылып келдик, бирок аябай Алла таалам командабызга анан оор сыноолор берип атат, суроолорду, бирок көбүрөөк мындай Илгиз мырза да жакшы вариант болуп атат. Ошолго жакшы ниет кылып, тилек кылып, акыркы суроону эми беребиз. Командага оң тарапка чечсе сыймык, чечсин дейбиз. Болбосо анан жаза болот да. Жакшы ниет, жакшы тилек, ак батабызды берип турасыз да. Илгиз мырза. Урматтуу алып баруучу, мисалы муну биз темир жолду элестетели, Юлан көрсөткүчүн темир жолду элестетели. Бул мисалы дарбаза, ушундай түшүнүп атам да мен. Эгерде ушундай эске ала турган болсок, Ордо тынчтанабыз. Ушундай эске ала турган болсок, анда логика боюнча эки вариант келип жатат. Эми Индонезия дегенде биз Пакистандагы тиги поезддин үстүндө адамдар көп чыгып алат эмеспи? Биз ошолорду ойлоп жатабыз. Анан экинчи, эми ал жерге бир кандайдыр бир жарнамалык плакаттар илиши мүмкүн. Бирок поездде жарнамалык плакаттар анчалык орун ээлебейт. Биз ошол жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу деген вариантты берип атабыз да, ошол поезддин үстүнө чыкпагыла деген вариантты. Анын үстүнөн түшкүлө, анын үстүнө чыкканга мүмкүн эмес деген бир балким мамлекеттин тыюу, балким адамдардын өзүнүн демилгесиби ошол поезддин үстүндөгү адамдарга каршы иштеп чыгарылган. Бул сиздин акыркы жооңуз. Ооба. Жооп кабыл алынат. Индонезия өкмөтү мына ушундай тосмолорду орнотуу менен поезддердин үстүнө чыккан адамдарды коопсуздугу үчүн орноткон 6-5 эсебинде Сагын Мамановдун командасы кышкы серияларда финалдык оюнга жолдомо алды. Куттуктайбыз команданы. Эң акыркы чечүүчү раундда Илгиз Шамырзаев команданы чындыгында өтө чоң бир катастрофадан куткарып кетти.